Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу теле көрүүчүлөр, Кыргызстан телеканалында менин апам көрсөтүүсү өз ишин баштады. Ар бир эле инсандын өзүнүн кичинекей болгон тарыхы бар. Ошол үйдө өскөнү, апасынын тарбиясы, апасынын кошкон салымы. Бул үй бүлө өзгөчө үй бүлөлөрдөн деп айтсам жаңылышпаймын, анткени өтө жаш, бирок ошол учурда атактуу, бир эле Кыргызстан эмес, бүтүндөй болгон дүйнөнүн музыкасына өзүнүн салымын салып келаткан айымдын үйүндө коноктобуз. Менин апам көрсөтүүсүндө бүгүнкү каарманыбыз Нурайым Азыкбаеванын үйүндөбүз. Нурайым Азыкбаева кичинекейинде кандай кыз эле, эмгекчилби, тентекпи, балким биз билбеген дагы бир өзүнүн мындайча айтканда хоббилери бар. Мына ошонун туурасында бизге болсо бүгүн Нурайымдын мамасы маек куруп бермекчи. Андай эмесе сөз башынан болсун. Зейнеп эжеке, саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кандайсыздар? Кыргызда жакшы сөз бар, өлбөгөн жанга жаз келет деп, мына Кыргызстанга деги эле жаз өз убагында келет да. Күн жылып дегендей, кышкы кийимдерди салыштырып баштадыңызбы? Салыштырып, мен өзүм аябай тың болгондуктан жаздын учу көрүнгөндө эле баардык кышкы кийимдердин баарын салыштырып, жазгы кийимге тийиштүү нерселердин баарын алып чыгып койгом. Демек, жазды тосуп алыпсыздар. Тосуп алдым. Маанайыңыз кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Сыр болбосо бул жаз канчанчы жазыңыз? 50дөн ашкан. 50дөн ашкан жазыңыз. Ар бир жаз башкачабы? Ушул жаз келгенде эмнелер эсиңизге туш келет? Кандай сезимдер менен, бир ойлор бөлүшсөңүз? Жаз ар бир адамдан сырткары өзгөчө аял затына абдан таасир берет болуш керек. Ошондой эле мен дагы баардык аял затындай эле мага дагы жаз абдан таасир берет. Жаз келаткандан кийин адамдын жан дүйнөсүндө бир көрктөнүү болот, кубануу болот. Күндүн жылуулугун көрүп, илегин көрүп, кардын эригенин көрүп, жаз келатканда күн башкача дагы жылуулук берет. Ошол себептен мен өзүмө тиешелүү болсо, жан дүйнөмдө аябай кубанычтуу болот. Анан ар бир жаздын өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Баягы жаш кездеги жазда башкача көңүл бурасың. Анда айлана чөйрөгө эмес, өзүңүн келбетиңе. Жыл өткөн сайын баягы турмуш жашоонун баягы бийиктеген сайын өзүнүн убактысы, биз эми жашыбыз өйдө эле бардат да. Ошого байланыштуу көбүрөөк терең көңүл буруп баштайсың. Айлана чөйрөгө, жаратылышка, ошо Кудайдын берген белектерине көбүрөөк көңүл бурасың. Кубаныч тартуулайт жаз. Ошол себептен ошо Ататек илгери өлбөгөн жанга жаз келет деп айтчу болуш керек. Ушу жаздын деми аябай күч кубат берет да. Ошол себептен. Нурайым, сиздин маанайыңыз кандай? Жакшы. Эми жазда өзгөчө эртең менен таңды тоскондо ушундай бир күндүн нурун көрүп, жаратылышы өзгөчө болуп турганын көрүп, өзүнчө иштегиң келет, жаңы бир чыгармаларды жазгың келет, өзүнчө жан дүйнөң бир толуктангансып, ушундай сезимдер пайда болот да. Анан албетте мен ойлойм, жаз майрамы көбүнчө баягы апалардын майрамы десем жаңылышпайм. Ошо дароо 1-март айы келгенде эле 8-март ойлойбуз. Кандай белек кылсам бул жылы, же кандай өтөт болду экен ушу майрам деп, ошондой сезимдер болот да, ойлор келет. Зейнеп Эрмековна, Нурайым сиздин канчанчы балаңыз? Нурайым экинчи. Улуусу Нургазы, экинчи Нурайым. Нурайым, кош бойлуу кезиңизде кыз болот экенин билчиңиз беле? Билгем, сезгем. Анткени эне өзү жан дүйнөсү менен сезет. Баары болбосо дагы энелер сезет. Ошол себептен мен Нурайка оюнда бар да, ошо кыз экенин сезгем. Анын өзүнүн атасына да айткам, ошо кыз болот деп. Эмнегедир ошондой сезим келген да. Балким ошо эми балдардан өзгөчө го. Ошол себептен да Кудай Таала өзү бир белги берсе керек деп ойлойм. Курсаңызда жатканда кандай жатты эле? Тынч эле же ошол кезде эле музыкант болорун далилдедиңизби? Тынч эле болчу. Негизи мен баардык балдарымды аябай тынч көтөрдүм. Өзүнүн убагында төрөлдү, анан өзүм да кыйналган жокмун, төрөтүм жеңил да. Анан бул өзүм аркаман келаткан болуш керек. Анан андай кыйналган эмес. Бирок бизде айтат го, боюнда барлыгы токсикоз деп.
ошо Нурайка да токсикоз аябай күчтүү болгон. Ошон сурасам айтып койчу, чач өсүп атат болуш керек, тырмак өсүп атат болуш керек депчи. Анан тынч эле болчу. Нурайым, Нурсултан баардыгы нурдан башталат. Эмнеге сиз ошондойго бир басым жасадыңызбы же ошол сиздердин убактыңыздарда мода беле? Азыр деген анткени Ддан башталган аттар жаман популярдуу болуп атпайбы бизде? Дария, Дания, анан кийин Дарюша деши айта беришинтип, анан балким ошол кезде дагы нурдан башталган аттар популярдуу беле? Жок, бул жерде себепкер кайненем болду да. Нурсултан Нургазы төрөлгөндө кайнатам Элдияр коебуз деген да. Мага такыр жаккан эмес да. Жакпай, бирок эми кайната менен кайненеге акарак кыла албайсың да. Анан унчукпай, анан ошо кайненем айтканда Нургазы коебуз депчи. Нурдуу болсун деп. Анан кийин Нурайым деп ушу кайненем койгон. Анткени кайненемдин Курмангазын баккан энебиздин бир эле кызы бар болчу да. Анан ошо нурдуу, мээримдүү, айым болсун деп анан Нурайым койгон да. Ошо андан ары эле Нурсултанды болсо өзүңөр билесиңер, Нурсултан Абишевичтин койгон аты. Анан кичүүбүз Бексултан, ал ошо аягын туюктайлы деди окшойбуз, Бек болсун деп Бексултан койгонбуз. Үч мырзанын арасында өсүү кандай экен, Нурайым? Жалгыз кыз. Эрке болуп чоңойдуңбу дейм, Жок, эрке болуп чоңойгон жок. Мен дайыма сиңди каалачумун, же болбосо ойлочумун эжем болсо деп. Бирок бара-бара убакыт өтүп, мен ушул эркек балдар курчап турганына, байкелерим, инилерим бар болгонуна аябай сыймыктанам. Себеби баягы турмуш куруп, өзүң бойго жетип, өзүң эне болгондон кийин төркүнүңдө байкелериң болгону, бир туугандарың, негизи эле бир туугандарыңдын көбү болгону бул абдан чоң жөлөк болот экен. Өзүң адам катары дагы мындай баардык жагынан толук болот экенсиң да. Анан кыз балага өзгөчө байкенин мээрими, байкенин бар болгону абдан керек болуш керек. Же үчөө носкилерин жууп, тамак ашын бышырып чарчадыңбы? Андай деле убакыт өткөн. Анын да өзүнчө бир керемети бар болуш керек. Ар бирибиз эле ушинтип бири-бирибиздин кийимдерибизди кийишип дегендей. Улуу байкемдин кийимдерин кийип калдым. Ал дагы өзүнчө бир чоң бакыт да. Кийин чоңоюп ошол нерселердин баркын билет экенсиң. Эми кичинекей кезде көп нерсе билинбейт. Ушу сен эркек кийген эмеңди кийбейм кийимдерди деп мисалы ошондой жерибей ошондой нерселер көп болгон да. Анан бара-бара чоңоюп азыр мындай эстеп калам кичинекей кезимде. Нурсултан кийет, анан Бексултан кийет, ошол эле кийим бир болот го, бир пальто болсо же ошо уланып келе берет го. Ошолорду эстеп ойлоп калам да. Биз дагы ушундай аябай кичинекей болчу экенбиз. Ошондо биз деле ынтымактуу болуп, бирок ошол канчалык кичинекейиңде бир тууганың менен көбүрөөк өйдө төмөн нерсени көрсөң, ошончолук биримдик көбүрөөк болот экен, мындай боорукер болот экенсиң, ичиңен сызып, мындай эми жашоодо ар кандай болот да, мисалы агаңдын болобу, иниңдин болобу өзүнчө бир жашоосунда кандайдыр бир менин колуман жардам керек боло турган нерсе болуп калса, баары бир ичиңен бооруң ооруп тартасың да, ойлонуп деп. Себеби баягы кенедейиңден ынтымакташып, биргеликте чоңойгондун үзүрү го деп ойлоп калам. Ошол. Нурайым, кичинекейинде биринчи класска баргаңыз эсиңдеби? Ооба, эсимде. Нурайканы кайненем бакты 5 жашына чейин. Анан аябай эрке болуп өстү. Апа энемдин колундачы. Тим эле ушундай чалжаңдаган кыз болчу да. Анткени апам ушундай мээрим төккөн да, мээрим ушундай сүйүү берген, баягы небере да башкача көрүнөт да. Кийин мен өзүм неберелүү болгондон кийин сезип атам да. Анан тим эле ушундай эме кыргызча бакты да. Кыргызча колго кийим тигип берчү. Анан өзү дагы мындай кол иштүү болчу. Анан тиги шөкүлө, үкү топу, анда артист көйнөк деп коет элек го. Ошондой кош этек көйнөктөрдү, анан тиги эмеси бар болчу, бир тону бар болчу. Эми кайын сиңдимдин илгери формалары бышык эмес беле. Шерсть да. Анан ошондон тим эле эмесинен өткөргөн, оңдой болгон деген тон кийип жүрчү да. Бети топ тоголок
толук кыз болчу да. Апабыз аябай жакшы барган. Анан кийин уже эс тартып калгандан кийин мектепке берерди, анан ошо ичи атышса да бирок берген да, уже мектепке барыш керек. Анан 1-класска ооба Нургазы экөө бир мектепке барды, ошо Абдыраевке барышты да. Боорду эзген эмеси бар. Баягы мектепке барарда ар бир ата эне даярдайт го баласынчы. Бантик, билем, форма, колготки, туфли. Алипени алып даярданып атабыз да экөөбүзчү. Эми азыр ойлосом мен өзүм деле бала экенмин ошондочу. Анан бул А, бул Б деп Ага келчү сөз мисалы үчүн Арбуз. ата десең, экинчисине барабан деген сыяктуу тиги мен деле башка сөздү тандабайм мен ошончо ана тиги В бул вишня десем эле Нурайка вишня дейт. Жок, бул вишня десең эле бул вишня дейт да. Мен жашмын да өзүм эле. Ой, бул вишня десең. Вишняң менен кара жерге кир деп атпайбы. Анан муну ваннага камап коюп атпаймынбы? Үйрөн депчи. Анан Нургазы аябай боорукер болчу. Анан мама Нурайка уже курсагын ачты болуш керек, чыгаралчы. Жок, үйрөнсүн десе. Вишняң менен кара жерге кир деп коюп туалетте ыйлапчы. Ошо Апамдын колунда өскөндө апасынын колунда жатты. ошон баягы эне апасынын колунда эрке болуп өскөндөн оюнда эмне болсо ошону жасаш керек болчу да. Анан бир эле нерсе туура эмес болуп калса эле талп этип эле жыгылчу да. Жерге эмеспи? Жерге да. Менде балдарым жерге кулайт да. Талп этип эле жерге ыйлап эле анан биринчи коркчумун. Тиги кайненем жок, кайненем өлтүрөт дечүм да. Андан кийин уже симуляция экенин билип калдым. Калп эле. Бирок бир нерсени үйрөтсөң, ошону талыкпай жасачу да. Анткени сен үйдө жалгыз кызсың, кир жууганды үйрөнүш керек деп анан кичинекей табуретка бар болчу, ошого чыгып алып, эме бияктан бери суунун баарын агысып, ичтерди жуучу да. Бирок ошо жон койчумун да. Ошондо дагы ошо ичтерди жууп, ошо Нургазы экөө аябай бири-бирин неме кылчу да, жөлөп. Ушундай кыз болчу. Анан ойногондо болсо балдарга кошулчу эмес, өзү жалгыз ойночу да. Өзү эмнени кааласа ошону эшиктин алдына чыкса, кумдардын баарын алып башына муусеп, ушинтипчи. Кылып, же болбосо ошо жанында эле эч кимге жолуктурбай, ошо территория өзүнүкү болчу да. Ошондо ойночу да. Балдарга кошулуп ойночу эмес да. Азыр кошуласыңбы? Мектепке кандай бардың? Кошулдуңбу балдарга? Эмне үчүн кошпочуң? Же өзүң бир сактануу болчу, бир территория өзүңө мындай бир курчап алып болот го, кичинекей балдардычы өзүнө мындай. Билбейм, кичинекей анда такыр эле кичинекей болчумун да. Көп анда билген жокмун, бирок мектепте да өзүнчө жүрчүмүн. Ушундай болчумун да. Өзүмдүн оюм менен өзүм ойлонуп, азыр мындай кылам, тиги сабакка барам, мынтиш керек деп өзүм дүйнөм менен жүрчүмүн, бирок ошол нерсе деле калат окшойт. Мен азыр деле көп учурда Курбу күтпөйсүң, курбу күтпөйм, бирок мындай мүмкүнчүлүк болгон жерден сүйлөшүп алам. Мындай күлүп, каткырып, мен көбүнчө баягы шайыр жүрүп, бат-баттан сүйлөшүп, тамашалап, ошол нерсе жагат да мага. Анан азыр деле ошо ойлойм, өзүмдүн бир дүйнөмдө жашайт окшойм депчи. Башкача бир нерселерди эле ойлоно берем. Жакшы окудуңбу мектепте? Өттө эмес, бирок өзүнө каалаган сабактарды жакшы окучу. Каалаган сабактарды окуй деле болчу. Сыра жакшы берсиң. Музыка. Мен физика, химия, математиканы эң жаман көргөн сабактар болчу. Именно керектүү болуш керек. Анан мындай тарых, литературалардан өзүм кошуп, фантазиямды кошуп сүйлөгөн үчүн 5 алып кетчүм да. Теманы деле жакшы билбейм, бирок билесизби деп эле бир нерселерди сочинять этип атып элечи. Психологический атака кылып эле. Мындай ооз-эки сабактарды жакшы билчүмүн, жазган, бир нерсени чыгарган сабактардан башынан эле жок болчумун. Мектепте математикадан берген эже классыңызды актап берейин, баа коюп бергичи деп ошондо элечи. Ошон чыгып кетчүмүн да ситуациялардан. Музыкалык өзүмө жан дүйнөмө жаккан нерселерди аябай берилип, мындай кайра дагы өтүңүзчү эже деп аркасынан уйгактай болуп жабышып болчумун көбүнөчү. Анан ошондо гуманитардык сабактын завучу айтчу да, Нурайым, бул сабактарда керек болот жашоодо, кийин заявление жазасыңбы, же ар кандай баягы юридический жактан керек болот көп нерсе, окушуң керек деп
Анан кийин көп акча табасың, санаш керек деди ооба эле. кийин санаш керек депчи ар кандай болот деп анан бара бара убакыт өтүп чын эле башыңа келет экен баягы ар кандай турмушта бир жерге жумушка кирип калсаң сөзсүз түрдө кагаз менен баардык жумуштарды чечиш керек, жазыш керек, кол коюш керек, бухгалтерия менен сүйлөшүш керек. Ошондо түшүндүм да, окуп албайм депчи. Анан китеп окугандан дагы кийинчерээк өзүмдү кыйнап атып өздөштүрдүм да окуп. Апаңдын кайсы тамагын мындай тамшанып жейсиң? Мындай эч бирөө жасалбаган. Келебизги? Мама ушу тамагыңызды жасап бериңизчи, сагындым деп. Кайсы тамагын көбүнчө? Мамам билет, мен билет го. Мен өзгөчө өзүм манты тамагын жакшы көрөм. Мантын мамам өзгөчө жасайт, анан бат жасайт, мындай негизи мант жасайт десе кечке күтөсүң го, андай эмес да. Билем да. 1 сааттын ичинде даяр да болот, баары жазалган болот, бүт баары бышкан болот, сонун болот. Анан мен өзүмдүн тамак жаза албаган бир эле тамак, мен плов жаза албайм да. Ошону күрүчтү баса албайм. Ошону өздөштүрө албай койдум такыр. Билбейм эмнеге. Башка калган тамактарды өзүм деле фантазия кылып жазайм. Анда сен ошко турмушка чыгыш керек болчусуң. Ошондо жакшы үйрөнөксүң. Мен атайын ошо барып үйрөнүп келейин деп атам. Өзүм үчүн анан ошол тамагын абдан жагат да, жакшы басат. Кайнатканды жакшы көрөт. Мындай суюк Шорпону кайнатканды жакшы көрөт, эми мындай эчтеке кошпой эле жөн эле кайнатма кылып жасагандачы. Кызыңыз өзүңүзгө жакынбы? Үч эркек. Мындай кандай сиздер экөөңүздөр мамилеңиздер? Мындай кээде түшүнбөстүктөр болгондо кантип ошол мындай кырдаалдан чыгасыздар? ага официалдуу түрдө басым жасабайбыз эмнегедир. Ал өзү эле кетип калат койсун. Өзү эле кетип калат, ал жөнүндө ойлобойбуз. Мамамдын экөөбүздүн бир жакшы мүнөзүбүз, мен мамамдын тарткан эң жакшы мүнөзү мындай бат эле жазылып, анан мен ойлойм да, мамам көп нерсени ситуацияны кое бергенди билет да. Ошол жакта турган бир 5 мүнөт, 10 мүнөттүн ичинде баягы уже алдын ала ойлонуп, анан кое берип жиберет деп ойлойм да. Ошондой сапат менде дагы бар. Анткени мен кечке таарынып же болбосо бир көйгөйдү монтип кармап жашагандан кыйналып кетем. Өзүм мындай жан дүйнөм кыйналып кетет да. Ошол себептен бат-баттан кое берип эле андан ары кетебиш керек деген ошондой эмес, көңүл түшүргөн учур. Көңүл түшүргөн учур, ошондой нерселер тереңирээк болуп калат да, учурга. Бүт сырларын айта аласызбы? Мондай болот же анча мынча сиздин жүрөгүңүз оорубасын деп жашырып коебу? Ооба, сезим. Мындай жүрөгүмдүн оорутпайын, көңүлү чөкпөсүн деп кээ бир нерселерди айтпайт, бирок мен энемин да. Баары бир сезем да, анан ошол учурда эле баса калып чалбай, убакыт өткөндөн кийин анан сен баягы момундай болдуң деп сурайм. Анан айтат. Анан мен ойлойм, менден жашырган эч нерсеси жок болуш керек деп. Бир гана ошо мени аяп айтпай коюш ыктымал, мындай сыр аябай эле бөлүшөбүз. Анан экөөбүздүн дагы эме тиги чувство юморубуз ашып кеткен да. Анан көбүнчө мындай туура эместиктер болгон, сырттан келген же мисалы үчүн атасын мындай катуу сүйлөгөнү болсо, же Нургазыныкы же Нурсултандыкы болсо, биз деген монтип эметти, мамай мен ошого көңүлүм түштү десе, мен бир сөз айтам, бул каткырат же бул мага айтат, анан ошентип мындай күлүп кетебиз. Мындай юморго аралаштырыппы? Жашоодо эң Кудайга жаккан сапат бул кечиримдүүлүк да. Баардыгы кечиримдүү боло бербейт. Ошол себептен мен өзүмдүн жашоомдо алган чоң сабагым ушу кечиримдүүлүк экен да. Жаңылбаган адам жок, жаңылат адам. Анан бирок адашпасын да, Кудай. Ошол адашкан адам эч качан өзүнүн ордуна келбейт. Это аябай редкий случай. Анан адам ошончу ошол себептен ошо жаңылганын билиш үчүн күнүмкүсүн адам өзүн талдап туруш керек да. Талдоо керек. Анан эң катуу көңүл калтырган бул сөз. Баягы кылган кылыгынан дагы, ойлогон оюнан дагы адамдын сөзү күчтүү болот да. Ошол себептен ошо сөздү сүйлөөрдө ойлонуш керек да. Көп учурда ачууга алдырып көп нерсени айтып алыш ыктымал. Ошол себептен эң биринчи өзүн токтотуп, ошол ситуацияны карап, андан кийин анан сүйлөш керек да. Мен көп эле жерден байкап жүрөм, ошо ойлонбой сүйлөгөн. Анан мен азыр өзүм Бадулет коомунда ошо жашоо сабагы деген сабактан цикл бар да бизде. Ошондо көмүскө көйгөй деген тема бар. Ошону менен бир
300-ге жакын киши менен иштедим да. Ошондо сөздөн жаңылгандар көп да. Сөздөн. Ойдон жаңылгандар бар, бирок ойдо оңдош болот. А сөз убагында айтылып калды да. Анан ошол сөздөн сынса болот, сөздөн көңүл калат. Ошол себептен ошо сөздү байкаш керек да. Анан жашоодо ошо айтып атпаймынбы, көп нерсеге кечиримдүүлүк болуш керек. Анан көп нерсени эте бара албай деле коюш керек. Анан эгерде ошого басым жасап, маани кылып, ошону кечке чейин ойлонуп эме кылсаң, бул өзүңө гана жаман. Азыр интернет заманы болуп калбадыбы? Анан Зейнеп Эрмековна, сиз ошого кандай мындай сезимдер болот? Мисалы үчүн Нурай Мазакбаева жөнүндө бирөө бир жазып чыкса, же балдарыңыз жөнүндө, же байке жөнүндө ушундай негативдер, анан ошого болгон көз карашыңыз сиз ошону кандай кабыл аласыз? Назира, мындай да, биз Курмангазы экөөбүздүн жашаганыбызга мына 33 жыл болуп баратат да. Ушул биз жашаган жашоонун ортосунда көп келишпестиктер болду, тоскоолдор болду, кыйынчылыктар болду, аны баары билет. Анан элдин оозунда элек жок деп айта албайм. Эл дагы жөн эле сүйлөй бербейт. Ооба, бизде тоскоолдор болгон, кыйынчылыктар болгон, келишпестиктер болгон. Бул жашоо. Азыр деген акылдуу адамдар көп. Ученых очень много, но мудрых людей нету. Редко, да, акылман адамдарчы. Анан эгерде мен Нурайым жөнүндө жазса, же мен балдарым же Курмангазы жөнүндө жазсачы, мен андай деле капа болбойм. Анткени мен жашоомдо ушундай нерселерди көргөм, ал нерселер мени аябай деле мындай чөктүрүп же көңүлүмдү капа кылбайт. Ошол себептен бир мен билем, бир Кудай билет. Ошол себептен мен ага андай деле көңүл бурбайм. Анан Фейсбукка кирбейм, WhatsAppка кирсем кирем, а так мындай мен балдарымдын ким экенин билем да. Ошол себептен мен андай деле энеге малым да баласы. Тарбияда кандай болдуңуз? Каттуу карбадыңызбы балдарды? Ооба, мен каттуумун. Мындай мен бир да баламды уруп көргөн жокмун, колум тийген жок. Бирок сөз менен мен каттуу айтып коюшум ыкмал. Бирок анан Я. Мама урган жок беле? Жок деп ойлонуп кеттим. Мен чакпайм, бирок сөз менен чагам да. Бирок анан аркасынан эч алып дебейм. Бир эле айтам, болду, жетсе жетти, жетпесе калганын өзү өздөштүрсүн дейм да. Мындай энелерди өлүңдү көрөйүн, деген сөздөрдү айткан жокмун. Андай вообще сүйлөгөн жокмун. Менин өзүм деримде жок андай. Анткени менин өзүм энем ошондой тарбиялаган да. Анан бала урган жокмун. Ура албайм дагы. Мамам негизи сөз менен эле айтканда мындай ушунча ойлонуп айтабы же бир баарын топтоп туруп бир айтабы көпкө чейин ойлонуп өзүңө ордуңду таппай кыйналасың да. Кантип кайра көңүлүн алам же болбосо мен азыр жок негизи андай эмес да деп түшүндүрсөм айтышкандай болом деп ошол нерселерди дагы көп ойлоном да. Анан негизи баягы көп үй бүлөдө тескерисинче го, ата сөзүн сүйлөп балдар кабак башын карап эле жүрөгү түшүп эме кылчу. Бизде болсо атам мисалы кичинекей кезибизде көбүнчө музыка тараптан тарбиялаган үчүн мындай туура эмес ойноп эметкенде мындай колго чайышы мүмкүн, мисалы да, балдарды, эркек балдарды өзгөчө баягы бир аз эркекче тарбиялапчы. Анан мамам болсо ошол сөз менен айтып койчу. Мынтип мен көз карашынан эле мүнүп келатканда эле түшүнчүм да, бир нерсе жакпай калды окшойт. Мен майда сөз жаман көрөм да. Анан эми Курмангазы деген ал деген чыгармачылык адам болгондон кийин ал сезим менен иштейт да, көбүнчө. Сезим менен иштеген. Мен сезим менен да иштейм, акыл менен да иштейм да. Анан ошон үчүн өзүмдү мактагандыктан эмес, мен мындай туура эмес чечим чыгарганды жаман көрөм да. Ошон үчүн туура чечим чыгарганга аракет кылам. Анан кыска сүйлөйм да. Нурай кимдин кызы, апасыңбы же атасыңбы? Ким кызы? Экөөбүздүкүдөн. Кимге боорун эми айта берейм атаң деп. Атасына жакын. Атама жакынмын. Анын көп адамдар билет окшойт. Анткени мисалы бизди көбүнчө шакирти катары атам мени ээрчитип калды да. Кичинекейимде көп съемкаларга, иш чараларга, той топурларга ошо мени ээрчип, жанында жүрүп, баягы көбүрөөк элдин алдында кызы менен келиптир деп мисалы да, ошондой элес калган. Анан мен өзүм дагы жашоомдогу кичинекейимден баштап өмүрүмдүн көп проценти десем болот,
чыгармачылык менен болду да баардыгычы. Учурун атаң менен өткөрдүң. Атам менен өткөрдүм десем. Бат баттан чыгып турасызбы атаңа? Эми турмушка чыккандан кийин мурдагыдай мындай тартынат го кыз бала деген. Жок, мен тартынбайм. Бизге жакын жашайт да биринчиден. Экинчиден ар бир эмеси расписаниясы атасы менен окшош да. Анан ошол себептен булар мага караганда көбүрөөк сөйлөшөт. Ооба, келе Мен иш боюнча атасызбы, эле тияка чыгам. чогуу барасызбы, качан келесиз, мени ала кетиңиз же болбосо көбүнчө ушундай съемкалар, концерттерде дайыма чогулгондо мени по пути ала кетиңиз, мисалы да ошондой нерселерден биздин бат-баттан жолугушуп турабыз. Мамам Сүйлөшсөк официально бир жерден Ооба, биз кечке бир күн шаккылып турабыз да. Мындай 3 маал тамак ичип ошо бир жердечи көпкө чейин сүйлөшүп, бир топко чейин күлөбүз, арандай нерселерди тамашалашабыз. Нурайымдын алгачкы сизге берген белек эсиңизде барбы? Эмне белек бердиле сизге? Же биринчи айлыгыбы, же балким мектепте жасаган бир мындай сүрөт тартууларбы, эмнелер барбы эсиңизде? Сүрөт тартканын билбейт. Сүрөткө жакын эмес. Бирок белек көп берди, бирок кайсынысы биринчи экенин биле албайм чын эле. Назира көп белек берди. Анан Нурайка деген белекти дагы мындай майдалап бербейт. Официально даярдап туруп берет да, мен билем аны. Анан мындай биринчи кайсы белек бергенин билбейм. Алгачкы маянаң эсиңдеби? Азыр Нушаминкада болуш керек. Тушунакада болуш. Эмне бердим эле бизге? Бир косметикадан эмеспиз? Эстедим. Америкага барган. Америкага барып, аябай кымбат эме для макияжа деп эме алып келген да, косметика. Момундай дайдаган чемодан алып келген. Ооба. Ошолчу эстедим Кайсы азыр. фирма болду экен ошону? Анда мен көп боёнгондо эле билчү эмесмин. Канча жашта эле? Канча эле мамам 17-18. Ошондой 17-18. Мамаңа боек алып бергиң келиптир да. Ошол билбейм эмнегедир мен мамамдын көзүнө суктанып келем да. Эмеси сурмасы чоң депчи, мен айта берчүмүн да, сиздин көзүңүздү боёгон аябай удобный депчи. Ошо боенбойм да. Мамам боенбойт да. Бирок аябай сүйүнгүм, аябай чоң кымбат алып келген да. Көп набору менен ошол фирма Кыргызстанга келе элек болчу. Ошо Америкадагы студенттер чогулуп, мен фестивалга барып, анан алар мага белек кылышкан. Анан мен ошол белекти өзүмө эмнегедир ара көргөн жокмун. Анан ойлодум, ичимден дароо эле ушуну мамама берейинчи, боёнсунчу депчи. Анткени мен үйдөн боеном, концертке кетипчи. Мамам болсо мындай өзүнүн келбетин карайт, бирок химикат, мындай боенгон жаман көрөт. Натуралдуу. Анан кремдер, мисалы, натуральный, ушундай нерселер көп турат да. А менде болсо боёктор көп турат. Анан мамам ушерчи да, боенгондон мурун биринчи организм тазалаш керек, туура тамак жеш керек, анан бетти тазалаш керек, анан жакшы болот бет деген. Анан боеп койгондун эмнеси бар деп эле. Жаман айтпадым. Нурайымды турмушка даярдадыңызбы? Ай, келин болгондо моундай тыкан жүр, эртең менен эрте тур, тамак бышырыш керек, үй жыйнаш керек. Турмушка чыккандан кийин төрөп калсаң үйдө отурасың деген болду эле. Же Үйдө отурасың деп айткан эмесмин, бирок баягы эс тартып калгандан баштап эле айтчумун. Турмуш деген оңой олтоң болбойт, көйгө чыкканда. Баягы энеси эмнени үйрөткөн деген сөздү ага албайм. Анткени мен апам деле айтып да, билем да, 4-5 класста деле. Эртең турмушка чыгасыңар, энени кармалбайт экен деген кызын. Ал эмне үйрөттү деп ичкери айтып берет эле да. Анткени менин энем де ошентип айтчу да, өзүмөчү. Анан мен эми сен чыгармачылык аялмын деп эле анан потом үйүңдө тамак жасаганды билбесең, сенин чыгармачылыгыңдын эмне кереги бар аларга? Үйдөн тамак жасаганды билиш керек, убакытты туура бөлүштүргөнгө үйрөнүш керек деп. Мен өзүм Нургазынын тиги аялы дагы келин болуп келгенде эжесине айтыптыр да, мен апамдын тиги газында бирдеме бар болуш керек, жарым сааттын ичинде эле 2 тамак жасап коет депчи. Анан үйрөнбөйсүң ошентип деп айтыптыр да. Анысыңарындай мен деле мунун баарын тиги укмуш болгондон эмес, жашоо үйрөттү да муну дагы. Общежитиеде жашадык, балдары уда болду, үйдө деген кыргыздарды билесиң, окуп өткөнү келет, иштегени келет. Анан ошондой общежитиеде чогуу көп киши жашадык да. Кайненем көпкө чейин биз менен турду. Анан жетиш керек болчу да. Анан ошол себептен жашоо мени өзү бышырган. Анан Нурайка өзү бышык негизичи, бирок
үй оокатына мен шашына алчумун да. Анткени кирин биз жуусу даярдап Сиз тамак жасайсыз, жок да. окуйт. Анан бул сабакка барып келип эле сразу эле жака анан кечке чейин ошо неме заниматься этишет. Анан шашына алчумун. Мен күйөө тийсем не кылат. Анан элге эмне эле тиги камчы салдырбай эле оокат кылды. Тамак жасаганын өзүм үйүнө барып тамак жегенден кийин кызым сонун экен деп. Мен өзүм көп тамакты жасай элем, бирок ушул лагманга аябай эмемин да. Мындай жакшы болбогондой болуп эле сезиле берет да, бирок үйдөгүлөр сонун болуптур деп эле жей берет да, өзүмө жакпайт да. Бирок өзүңүз тааныбайсыз. Өзүмө жакпайт да, вот мындай эме кылып майын чыгарып бир эме кылып жасайын дейтим да. Бирок үйдөгүлөр жактырат да. Анан Нурайканын тамагы деле ошондой болбосо экен десем, жок. Кайсы тамагы жакшы жасайт? Нурайка мен өзүм үйүнөн көрүп курдакты сонун жасайт. Курдакты фунчозгон салатты аябай жакшы жасайт, башкача жасайт. Ушундай этти эле башкача кылып демдеп башкача кылып жасайт да. Анан бул деген эме өзү музыкант болгондон кийин тамакты да импровизация менен жасайт да. Мисалы үчүн биз строго мындай пияз десекчи, биз пияз салабызбы, бул баарын эле ошо берет да. Бирок уш сонун болот да. Анан кескенде да Фантазия включаешь, да так? Кескенде мындай биз эле узун болсо узун болуп кесебизби, жок бул 4,5 3 футтук. Бирок сонун болот да, ошондойчу, ошондой. Азырчы болуп кой сенки. Ошондой. Мындай такыр өзүнчө бир закондоштурулган нерселер жакпайт да. Негедир кысылып кетем, мындай болгондо мындай болуш керек, рамка эмес, ошол мындай түрмөдөгүдөй болуп. Мисалы, мамам лагманды айтып атпайбы, мен колго чойгонду билем, мындай жасап, бирок анын мисалы соусуна кандай өзү китепте жазылса ошондой кошуш керек десе мен жаман көрөм да. Мисалы, башка бир нерсе кошушум керек, же болбосо башкача ушу мамам айткандай туурашым керек, же болбосо өзүм ойлонуп ушул рецептти могу менен могу кошсам эмне даам болот деп ойлонупчу, мисалычы. Ошондой испытание. Ашпозчу болсоң болмок экен, Ашпозчу болсоң кыйын ашпоз. Ошондой Өнөрү бар, сиз окугансыз да. Мен өзүм тамак жасаганды жакшы көрөм. Тамак жасаганды жакшы көрөм. Эме выпечки люблю. Ушундай эме кылам да. Убара болуп жаза берем да, анткени неберелерим жакшы көрөт да. Ошон үчүн талкпайм да. Тамак жасагандан кээ бир аялдар убактым жок депчи. Мен ошол аялдарды түшүнбөйм да. Жасайм билем. Жетишем дебизби? Мен кызым да айтат да. Мен көп жаныма алып алам да, кээ бирде выступлениялардан келебиз, анан бала дагы ошого көнүп сурайт экен. Мага булочка жасап бер, мага самсы жасап бер, анан же болбосо таттуудан мага торт кылып бер, же пирог кылып бер дейт. Анан кызым, мен жетишпей атпаймынбы, мен жака барышым керек, бияка барсам. А почему Тайне успевает деп мага суроо берет да. Эмне үчүн мен Тайнем жасайт? Мен барсам пицца жасап коет, мен барсам мындай жасап коет деп. Ошондо түшүнүп атпаймынбы? Биз дагы эмне үчүн чоң апаларыбызга, тайнелерибизге шашчубуз? Кичинекей кезде ошол нерсе тартып алар болсо мындай жан дүйнөсү менен деп неберелерин тосуп алып, а биз болсо жумуш деп ошол нерсеге көп басым жасап, анан бала ошону күтөт экен. Мен негизи эле тамакты таптап жасайм да. Таптап берем. Мындай чайды куйду бере бербейм. Даам көрүп жагабы жакпы, анан балдарга дагы ошондой кылып жасайм да. Ошон үчүн Курманбек экен аябай. Ооба, туура айтасыз. Эмне калыңыз? Ошо эменин кызыңыздын кызы төрөлгөндө сезимдериңиз мындай кызык болуп атат. Кандай болду эле? Мен учкам мен. Мен Нургазылар таарынбасын, эми эркек деген бул эркек тукумду улай турган. Басым жасайын, тукумду улай турган, урууну улай турган дегендейчи. Анан Аруке мен үчүн башкача небере да. Аяйм Арукени. Анан төрөлгөндө мен өзүм киринчимин. Мага бербей. Ойноп, ушундай эме, ушундай жан дүйнөм, ушундай жыргачмын да. Кичинекей, ушундай бир илбиринки, ушундай да. Анан азыр деле ошондоймун. Көп нерсени катып берем. Ошо мен апам жакшы көрөм да. Платочкасына конфеттерди ороп алчу эмеспи, билесизби? Муунтип туруп төшүнөн алып чыгып, ай, бергил. Акырын интип бер. Ошондой да, ошондой да. Нургазынын балдарына мен эмнегедир мындай эркек деп эме кылам да. Мындай басым кылып, анан алар менен эркектей мамиле кылам да. Аркеге башкача мамиле кылам. Анан
Нургаз келди, Аркен жакшы көрөсүзбү биздин балдардан да деп айтат. А мен ошону түшүндүрө албайм да. Ал Кыз киши баарын деп. бөлгөндөн эмес. Ой, Нургаздын балдарын тим эле жанымды бергенби? Алар деген эркек бала тукум деген. Анан Аркенин мындай өзү эле төрөлгөндөн эле мындай эме да. Жароокер, башкача да, ошон үчүн мен жакшы көрөм аябай. Экөөбүз сырдашпыз, аябай тим эле болгон нерсесин мага айтпайбыз, айтанар секрет. Аны эч кимге айтпайбыз. Жакшы көрөм аябай. Ошо бала аябай эме болуп экен да, информацияларды ташыйт экен деп коет. Анын үстүнө бул Нурайка деген төрөлгөндөн кийин, Арке төрөлгөндөн эле 1 айдан кийин Францияга кетти да. Кетиш керек болду, мамлекеттин иш-чара болуп калып, ушу мамлекеттин. Анан Арке менде калды да. Анан эмизиги алда калды да. Анан ошол себептен мен жанымда чогуу жатып, чогуу эме болуп, анан экөөбүз чакмыз да, аябайчы. Менин фирменный бир суроом бар да. Жана кыргызда жакшы сөз бар го. Балам, балалуу болгондо түшүнөсүң дейт го. Ошол сөздүн мааниси түшүндүңбү? Түшүндүм. Эң биринчи эне болуп, мисалы мамам айткандай, эркектер ата болгондо алардыкы башкача сезимде. А биз болсо жаратып атпайбызбы? Көтөрүп, ошончо күтүп, өзүм эне болуп, ушу баламды боорума кысып төрөлгөндөн кийин менде башкача сезимдер болгондо, анан эң биринчи эле суроо мамама келип айткам да, сиз бир жерде төрөгөндөн кийин эмнеге дагы төрөгүңүз келген депчи. Ушул суроону бергем да, таң калгам да мен. Эми көп деле эмес, мындай башкалар менен салыштырмалуу мен көп деле кыйналып атырмын негизичи. Анан мен 9 ай бою мен иштедим да эми. Анан мен ырдап атканда ресторанда толготкум келген да. Ушундай болуп ооруп баштаган. Андан болсо шашып ушуп үйгө келип, мамам эсимде бар, бетиндеги мынтип өзүн кармап атат да, бирок мындай жоготуп жиберейин депчи, баягы өзү дагы толкунданат да ичиненчи. Анан мени мынтип коет. Айтпай эле роддомго кетип атпайбы түн ичинде, мага айтпай толготуп кетпейби. Анан тияктан роддомдон чалып атпайбы. Мама, мен келдим, толготуп атам депчи. Мен үйдөн уктап атканда айтып. Аябай эме болдум да, коркуп кеттим да. А так Нургаздын аялында экөөндө төрөндө тим билем болуп тургам да. Анан Нурайка ошо кетип, анан аябай коркком да, бирок билгизген эмесмин, аябай переживать эткем. Как раз мунун өзүнүн жашоосунда да өзгөрүүлөр болуп аткан мезгили болчу, аябай морально. Анан аябай коркком да, билгизген эмесмин. Анан өзү эле жакшынакай барып эле деле төрөп койгон. Ооба. Өзүнчө эме мен ошол маалда мисалы аябай кыйналып атканда мамама чалып, ушундай жаман турбайбы, кыйын турбайбы деп мындай айткым келип кетет го толгоо учурунда. Ошондой сезимдер болгон, бирок ойлонуп кеткем да. Азыр мисалы менин өз кызын көрүп атат, кыйналып аткан, өзү ичинен жаман болуп атат. Анан мен ошентип айтсам, такыр эле кыйналат ошойт деген сезим болуп, анан эсимде бар, кроваттын башын монтип кармап коюп турам. Очередь мага жетпейт. Эсимде бар да, мындай 5 мүнөт эле 5 сааттай болуп көпкө чейин тургандай болгом да. Анан мамам өзүнүн эмесин берген, мындай пижама деп коебу, ошол төрөгөндө кийген сактап койгон окшойт мен үчүн. Ошону берген да. Толугу болгондо ушуну кийдип мен жеңил төрөдүм. Нурайка башым оорутат дедиби, бирдеме деди, анан көңүл мындай анча деле бурбай эле, анан Нургазы башым оорутат десе сразу тиги дары алып берип метип атпайбы. Анан ай мама, ушундай мен жанатан бери айтып атам, көңүл деле бурган болсо Нургаз башым десе сразу дары алып бердим. Мен ошону аябай көп ойлондум. Мен ушул сөзү аябай башымда калган да. Анан Нурайка таарынган жок, бирок ушундай кылып айтты да, анан аябай көп ойлондум да. Ушул сөзгөчү анан көрсө мен Нурайкага ишенет экенмин. Нурайканын эркектик кыялы бар да. Менде да ошондой мүнөз бар да. Анан мындай Нурайкага көбүрөөк ишенет экенмин менчи. Бул өзү мындай кыла алат деп. Эми анан кийин ойлондум. Кудай ырбады, тигилер менин балам, бул деле балам да, анан ушуга мээрим менен сүйүп жетпейт экен менден деп ойлонуп калдым да. Мен аябай эле слишком өзүмдү строго кармайт экенмин. Анан буга деген жакшы мээрим кылып туруш керек турбайбы. Анан азыр мындай көп деле жолукпай калабыз, көп жумуш болгон, бирок аябай күндө тиленем да, ушу бала кезин эстеп, сүйүнүп, ушу кызды ас эле төрөп турмун деп сүйүнүп, анан өзү эне болдум мына. Анан акылдуу, акылы бар. Сизди аябай жакшы көрөт экен. Мен жакшы көрөт.
жакшы көрөм да. Сизге сол музыканы чыгарганда айып коюп турду. Ырдап берем дейт. Мамам ырдап берейинчи дейт. Негизи айта кетчү нерсе да, бул сөзсүздөрдө мамам биздин үндөрүбүз, инебиз экөөбүздүн Нурсултан агам, Нургазы баарыбыздын эле үндөрүбүз мамамдан. Себеби мамам сонун ырдайт өзү, аябай сонун ырдайт. Ушундай бир мен негизи баягы менин мамам болгондуктан эмес, Кыргызстанда мен ушу мамамдын үнүндөй эч кимди угула элекмин да. Мен ооба өзүнчө бир колорит, өзүнүн бир тембри бар. Анан өзү сөзүн жазган, Энекем деп аталат. Ошол мамам экөөбүз ырдайбыз. Мама. Мен сөзүн эстейт болдум экен. Мен муну өзүмдүн энеме арнагам. Сөзүн энеме арнап, эми мунун огону казактардыкы, Жан анам деген ыр болчу. Анан ошо ылайыктуу эме таба албай, анан бирок сөзүн жазгам да, ошо энеме арнап. Анан кийин биз өзүбүз отчетный концерт болгондо анан ошо Нурайка ырдап чыккан да. Ошо тайнемдин, чоң апамдын эмесине Энекем менин ардагым деп башталат да койдум. Энекем менин ардагым, аскалуу тоодой булагым. Энекем сенин меримиң, бүтпөгөн ыйык дастаным. Энекем, Энекем, ай, Энекем деген чыгарма. Кыргызстан телеканалы жана сиздин кызыңыз сонун сюрприз даярдаган. Ошого күбө болойлу. Рахмат. Энекем, 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 дүйнөдө теңдешкиз берекем. Мен дагы тени сак болоюн, оорубай жүрөгө сенесем. Мен дагы тени сак болоюн, оорубай жүрөгө сенесем. Аны менен катар биздин ушу башкы демеушү сонун компаниясынан дагы мындай ушундай натуралдуу, химикаты жок продукция сизге. Разымын. Мына ушу менен урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Учурдан пайдаланып Нурайымга чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп бергениңиздерге абдан сонун маек болду. Жаратканымдан кийинки ыйык адам бул ата эне деп коет. Апалар аман болсун, энелер аман болсун. Баарыңыздарды 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын.